Кыргыз өлкөсү эгемендигин алганына 30 жыл болду. Былтыр 30 жылдыгын белгиледи. Бирок канткени менен ушу мезгил аралыгында чейрек кылымдан ашты да. Ушул мезгил аралыгында жок дегенде калпагыбызды бир иретке сала албадык. Бул боюнча сөз да болбоду. Өзүңүзгө маалым, массалык маалымат каражаттарында иттин башына да кийгиздик калпакты. Мына ушундай деңгээлге жеттик. Ушул себептүү мен адегенде калпактын, кыргыздын калпагы кандай болуш керек? Анда кандай бир улуу сырлар жатат? Мына ушул маселени чечмелөө үчүн ошол автордук программама жогоруда атап өттүм, Мурат сабаты деп. Бир нече кыргыздын чыгаан этнографтарын, илимпоздорун, кыргыз таануучуларды чакырып, алардын пикирин угуп, бир нече тартуу кылдык. Ошонун негизинде биз бир бүтүнгө келдим. Тактап айтканда, ошол көпчүлүк биздин маяктештердин айткандарына таянып, төмөндөгүдөй жыйынтыкка келдик. Мына менин колумда балдардын калпагы турат. Бул 1 жаштан 13 жашка чейин, Кыргызда 1 жаштан 13 жашка чейинки мезгилде бир мүчөлүү деп коет. 12 жылда бир мүчөлүү да. Ошо бир мүчөлүүгө чейин кие турган калпак бул өзүнчө жашыл түстө болот. Жашыл түстүн өзүнүн мааниси өнүгүп өсүү, же болбосо анын уңгусунда жаш деген сөз турат. Мына ушул негиз болуп, биз ушундай жашыл түскө токтогонбуз. Анан мунун мына бул бетиндеги белгисине умаененин сүрөтүн, умаененин белгисин түшүрсөкпү дегем. Себеби Кыргызда буга чейин атайын бир айтымдар бар. Улугарлардын айтымында ушул умаене ар дайым ошо баланы коргоп жүрөт деген ушундай уламыштар бар. Ошого таянып негиздедик. Андан кийин бир жигит бала бул мезгилде өзү бозулан деп айтып коебуз. Анан ушу бозулан кезден жигит курак өткөндө, тактап айтканда бир мүчөлүгө жеткенде эр адам, бала жигит болот. Жигит болгондо мынандай кызыл түстөгү калпакты кие баштайт. Себеби бул кызыл бышып жетилүүнүн бир белгиси. Бала эр жетти деген маани. Демек мунун кыз жандай турган кези башталыптыр деп үйлөнгөнгө чейинки мезгилде ушул кызыл керенелүү калпакты кийишет. Бул боюнча кыргыз адабиятында, чыгармаларда бир топ окуялар менен, же болбосо кыргыз поэзиясында дагы бир топ ырлар уну далилдеп турат. Андан кийин биз жогоруда айтып өттүк жигит калпак деп. Бирок жигит калпак бул жигит кыз алган төргө барганда кыздын жеңелери мынандай калпак менен алмаштырат. Мынандай калпак менен. Эмне үчүн дегенде бул мына бул ак кара жип турмуш жолуна түштү. Бул үйлөндү, башы бош эмес дегенди билдирет. Анан мында дагы бир өзгөчөлүк, эч качан адегенде мына беттерине эч кандай белги коюлбайт. Жигит калпакка дагы бир маселе кошуп кетчү маани. Жигит калпакта мына бетине жигит калпактан баштап биз ар бир уруу өзүнүн эң тамгасын койсун деген тыянакка келдик. Бул көрсөтүүлөрүбүздө дагы бир топ аксакалдардын кеңеш сунушу десек болот. Андан кийин мына жогоруда айтып өттүм, үйлөнгөндө жеңелер кийгизе турган күйөө калпак. Мына ушунун бетине дагы ошол ар бир уруунун өзүнүн эң тамгасы коюлат. Андан кийин калпагыбыз бул үй бүлө кургандан кийинки бала төрөлгөндө, үй бүлөдө эң алгачкы бала төрөлгөндө ошол уул тараптын чоң энеси, эгер чоң энеси болбосо өз энеси да болбосо ошо атасы менен бир туугандардын эң улуу чоң апасы алып келип
ошо кийгизе турган калпак. Себеби мында өзгөчө бир маани бере турган нерсе мына бул ак карасы. Ак карасы. Bunun артында изи бар. Балалы болду деген маани. Мына ушуну менен өзгөчөлөнөт. Ал эми бул бетине болсо биз жогоруда айтып өттүк, ар бир уруу өзүнүн эмтамгаларын коюусу шарт. Андан кийинки калпагыбыз бул үй бүлө өз алдынча үй куруп ата-энеден бөлүндү, же болбосо чоң үйдөн бөлүнүп чыкты деген кеп. Кыргыз элине дагы бир түтүн кошулду деген кеп. Демек, бул калпакты кийгенде элдин эсебинде болот. Жамандык жакшылык болгон учурда анын аты аталат. Бар болсо бар, жок болсо жок деп элдин катарына кирди деген кеп өзүнчө түтүн болуп. Мына белгисине өзүнчө көңүл буралы. Мына бул жерде эки кош сызык кетип атат, жол. Бул өз алдынча болду деген маани. Өз алдынча түтүн болуп кыргыз элинин катарына, уруунун катарына кирди деген маани. Ал эми ак карасын биз жогоруда айттык. Андан кийинки калпак мына мындай. Мында дагы биз жогоруда айттык, өз алдынчалуулук жол, андан кийин ичинде турмуш жолу. Эми мында бир өзгөчө айтып кетирген нерсе бул 40 жаштан кийин кийиле турган калпак. Анткени мына бул жерде бир өзгөчөлүгүн айырып таанып өтөлү. Мына 3 бурчтук айрысы. Бул азыркы илимдин тили менен айтканда чекиттен чексиздикке деген. Демек, адамдын акыл эси эч кандай чеги жок деген маани. Себеби муну кайдан алдың деген дагы суроолор болушу мүмкүн. Муну бүгүнкү илим айтып атат. Ошол эле мезгилде Манас китебин окусаңыздар керек. Мына ошондо Теодор Герцендин тарткан сүрөттөрүнө дагы таяндык. Себеби ал жерде бир эле Герцен эмес, ошол китепти чыгарган, ошол жердеги интеллигенция өкүлдөрү, адабият чөйрөсүндө илимпоздордун дагы пикири бар десек, мен жаңылышпайт элем. Мына ошондо Бакай атага мына ушундай калпак кийгизип сүрөт тартып атат. Эми бул эмне үчүн эки жагынан кийилет? Айрысы эмне үчүн эки жагына келет? Мына меникиндей. Демек, 40 жаштан баштап Кыргызда мамлекет башкарууга, өзүнүн үй бүлөсүн эмес, мамлекет башкарууга, урууну башкарууга, же болбосо башка элдин жүгүн көтөрүүгө даяр болуп калды. Мунун акыл эси эки жагын карап калды, эки жагын билет деген маанини туюндурат. Андан кийин ушул эле калпакты мисал кыла берели. Кийинки 60 деп коебуз. 40 жаштан 60 жашка чейин биз мынандай калпакты сунуш кылып атабыз. Ал эми бетин болсо айттык, жана ар бир уруу өзүнүн эмтамгасын коет деп. Андан кийин 60 жаштан жогору мына бул ачасын же болбосо айрысын алды артына кылып кие баштайт. Анткени бул алды артын көрүп калды. Мыш деп коет, 6 мыш, 7 мыш, андан жогору. Демек, мышка жеттиңби, андан ары адамдын колунан анча өнбөй, адамдын колунан анча өнбөй калат. Анан алардын баягы акыл эси тунуп, кеңеш берүүчү катмарга өтөт. Ошон үчүн баягы кыргызда айтат го, карнын кебин капка сал деп. Бул алды артын көрүп калды. Демек, бул ачаны биз акыл эстин туюндурган белги катары түшүнүп атабыз. Эми 80ден ары көбүнчө кыргыздар тебетей кие баштаган. Эми социалдык абалына жараша көрпө тебетей, андан кийин түлкү тебетей, суусар тебетей деп. Эми кыргыздар тоолуу шартта жашагандыктан көбүнчө алар ошол карыганда адамдан эт качат, үшүк жөөл боло баштайт. Анан ошон үчүн тебетейди көбүрөөк кийишкен. Эми калпак кийбейт деп айта албайбыз албетте. Эми калпактын маңызына өтөлү. Калпакта эмне сыр жатат? Түстөрү жөнүндө айталы. Түстөрү жөнүндө биз
мына бала қалпақ дедік, жигит қалпақ дедік. Мына ушундан тарта эң негизги түстөр ак кара гана болот. Бул жанагы оң терс сыяктуу, ак кара сыяктуу, күн түн сыяктуу ушундай философиялык мааниси бар. Аны тереңдетпей эле коелу. Андан кийин мына бул бийиктиги. Бийиктиги бул теңир тоо. Биз бүгүнкү күнгө чейин сыры толук ачылбаган теңир тоо. Ошол кыргыздардын жалпы көчмөн уруулар ошол теңир тоонун тегерегинде жашашты. Буну тарыхтагы далилдейт. Бул теңир тоо деп атабыз. Ал эми мына бул сызыктар бул көк менен жердин ортосундагы байланыш. Бул белгилерди биз айтып өттүк жогоруда турмуш жолу деп. Анан бул мына бул тегереги бул ушуну теңир тоону жакалап жашаган эл. Мына ушул эл деген түшүнүк. Анан эми мына бул чачысы дейбиз, кээде чогу деп айтылат. Бул эмнени түшүндүрөт? Бул мына бул чачысы эл. Бул башкаруучу, бул кан. Ушул баарыбыз бир адамга баш эли деген. Же болбосо көчмөндөрдүн, тактап айтканда кыргыздардын жашоо тарыхы. Алар бир кишиге баш ийишкен. Баш үйүнүн дагы формалары ар кандай. Бирок эми бүгүн ал жөнүндө сөздү кыскарталы. Демек бул көпчүлүк элдин бир кишиге баш ийиши. Бул жерде ырыс алды ынтымак деген дагы маани жатат. Бүгүн мына мен астында турган калпактар бул алгачкы чыгарылыштары. Анан биз жогоруда Кыргыз эл биримдиги коомдук уюму менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атабыз. Кыргыз 40 уруудан биригет. 40 уруу өзүнүн жалпы өздөрүнө таандык эң тамгаларын бүтө элек. Бир 20дан ашып калды бүгүнкү күндө. Баары таанып бүткөндө анан ошол эң тамгалары менен кошо анан чыгарабыз. Эми кыргызда өзү башка баш кийимди берсе дагы, айталы тебетейлерди берсе дагы, калпакты бир тууган досуна, өтө жакын досуна дагы берген эмес. Кийип көрүүгө да берген эмес. Демек, калпакты бергениң ал сенин башыңды бергениң менен барабар болгон. Ошол эле мезгилде азыр учурларда башкаларга белек кылуу бир модага айланып кетти да. Бул өтө бир болуп көрбөгөн. Мына Кыргызстандагы кийинки өтө жакшы эмес жашоо, экономикалык тартыштык дагы ушул биздин баш кийимибиздеги ыйыктыкка өзүнчө бир маани бербегенибизден ушинтип оңой ала албай атабызбы деген дагы бир ойлор кетет. Себеби бул атадан калган мурас да, ата-бабалардан калган мурас. Мунун өзүнүн ыйык сырлары бар. Ошон үчүн ошол маселеге биз анча көңүл бурбай калгандыктанбы деп дагы ойлоном. Анан мен эмне үчүн жана жогоруда айтып өттүм, биз ар бир уруу өзүнүн эң тамгасын коюп алса деп. Бул ошол бирөөгө белеге берүүдөн бир алыстат эле. Анткени өзүнүн уруусунун эң белгисин башкаларга бергиси келбейт да. Бул бир. Экинчиден, ошол эле эң белгисин жерге таштап кое албайт да. Бул экинчи, үчүнчү, ошол эң белгисин башка өлкөлөр, башка улуттардын кийип жүрүшүнө эч ким эле каалабаса керек. Эркектин анан аял затынын ортосундагы мындай айрым өз алдынча улуулугу менен болуп келген. Аялдар эч качан калпак кийген эмес, башка жоо куралын кийиши мүмкүн. Биздин тарыхта ошондой, бирок калпак кийгизген эмес. Калпакты кийгизип тартып койгон сүрөттөр бар. Мына ушундай бизде чектелбеген, такталбаган ошол маселени түшүндүрүү иштери жүргөндүгүнө байланыштуу ушундай бир учурлар кездешип калып атат. Кийинки мезгилде кээ бир этнографтар калпактын бийиктигин пирамидага окшоштуруп жүрүшөт, Египеттеги. Бирок ал андай эмес. Биз жогоруда айттык, бул теңир тоо деп. Бул ыйык тоо. Ошол көчмөндөрдүн миграциясы болгон. Муну тарыхчылар дагы билишет, тактап жүрүшөт, айтып жүрүшөт.
ошо тарыхчылардын айтканына таянсак, ошо көчмөндөрдүн миграциясы ошол Египетке чейин жетет да. Анан ошолор өздөрүнүн баягы ыйык тоосун эңсеп, сагынып, анан ошол пирамиданы курушкан деген дагы бир айтымдар бар. Анан эми пирамида менен кайсы жагы окшошот деген суроо болуп калышы мүмкүн. Мына пирамида үч бурчтук эмес. Пирамиданын учу дагы мына ушундай болуп кетет. Мынандай болуп кетет. Анан фараондор дагы пирамиданын мына ушу тушунда жатат. Мына ушу тушунда жатат. Мына бүгүнкү күнгө чейин илим табылбай койду го. Кирпиктерине чейин күнүгүнкүдөй болуп турушат денеси. Демек, биз калпакты мындай кийгенде мына ортодогу мына төбө ушу жерге чейин эле келет да. Мына ортодогу боштук бул түбөлүктүүлүктүн боштугу деген дагы ойлор кетет. Себеби мунун ичин кыргыздар кут деп коет, кут уя деп коет. Ортодогу боштукту. Демек, кут дегенди биз түшүнөбүз, бирок ошол пирамида менен салыштырганда ушунун ичиндеги боштук бир түбөлүктүүлүктүн, анан кыргыз эли эмнегедир акыл эске баш ийип келген да. Бул чындык. Айтат го, сөзүң өлгүчө, жигиттин сөзү өлгүчөктү өзү өлсүн дейт. Ошол эле мезгилде сөзгө абдан бек болушкан. Алар өлүмдөн корккон эмес, кылычтан корккон эмес, сөздөн корккон. Ошон үчүн эмнегедир акыл эске баш ийишкен. Ошон үчүн айтат го кыргызда дагы бир сөз бар. Эл башкарган эмес, сөз билген башкарат деп. Ошол эле мезгилде башкарган эл, башчы, хан каза болгондон кийин анын артында эмне калат? Сөз билгендин артында анын түбөлүктүү сөзү калат. Ошон үчүн сөзгө абдан бек болушкан. Анан эмнегедир мен үчүн сөздү айтып атам. Бул мына калпак кийгенде ушул боштук мээнин тушуна туш келет экен да. Мына ушул жерде дагы бир сыры чечилбеген дагы бир чоң маселе барбы деген ой. Анан жана жогоруда айтып өттүм, мына бул көк менен жердин ортосундагы байланыш. Мына муну дагы биз айтканыбыз менен мындай терең изилдеп чечкенге акыл эсибиз али жетелектей көрүнөт. Мүмкүн билгендер болсо ортого салар. Жогоруда айттык, кийинки мезгилде мынандай калпактар базарда жайнап кетти. Мынандай. Мынаке. Биринчиден кийиз эмес, экинчиден мына күрөң. Кийит катар беришет да. Бул эме ушул сыяктуу да. Күрөң. Мындай күрөң болгон эмес. Биз жогоруда айттык. Мына бул бала калпак, жигит калпактан тарта ак, анан кара гана түс маанилүү. Анан башка түс кийген эмес. Анан дагы бир өзгөчөлүгү, мына уну караңыздар. Үстү теп-тегиз. Мындай кыргыз кийген эмес калпакты. Эмне үчүн? Мына жогоруда караңыздар. Уук түндүккө келип сайылгандай үстү мындай жумуру болуш керек. Бийигирээк болуш керек. Мындай түп-түз эмес. Анан бийиктигин караңыздар. Бийиктигин салыштырып карайлы, мынакей. Бул барган сайын топу болуп баратат да. Биринчиден баягы бизнеске айланды калпак. Экинчиден бул барган сайын төбөсү ылдыйлап, анан эмнегедир өзүнүн баягы жогоруда биз айтып өткөн бир маңыздуу, мазмундуу, анан кээ бир биз сөз менен түшүндүрүп айта албаган бир сырларынан ажырап баратат. Мына бул калпакты айтсак да болот. Мына бул калпактагы мындай түс менен коштолуп атат. Мындай түс биз жогоруда айттык, дедик. Мындай түс дагы бул туура эмес калпак. Калпактын талаалары кара болсо, буну кара калпак деп коюшкан кыргыздар. Муну кара калпак аялы каза болгондор кийген. Илгери көчмөн турмушта уруу болуп жамандык жакшылыкка чогуу жүрүшкөн. Ошол мезгилде ошо кара калпак арасында кийген киши болсо айтышкан. Мына бул баландай деген уруу келип түштү. Арасында бир кара калпакчан бар экен. Биздин ошол жана жесир келин кыздардан карагыла деп байөчөлөргө аксакалдар кадимгидей тапшырма беришкен. Анан мындай калпак кийгендерге ошол коомчулукта атайын өзгөчө
сый көрсөтүп, аларга мындай калпак кийгендерге урмат сый менен мамиле жасашкан. Муну биздин мекендештерибиз түшүнбөстүктөн ушундай калпак кийип жүргөндөр кийинки мезгилде катары көбөйө баштады. Өзүнүн улуулар каза болуп кала турган болсо, эркектер астын түшүрүп кийишкен. Мындай кылып. Мына. Демек ушундан эле түшүнчү. Өзүнүн улуулар каза болгон экен деп түшүнүшчү. Мындай кийгендерге дагы бир өзгөчө сый урмат менен мамиле жасалчу. Себеби анын азасы бар экен деп. Эгерде арты түшүрүлүп кийилсе, анда айтышкан, өзүнүн бир жашырактары, избасарлары, өзүнүн артынан бир избасарларынын өзүнөн бир жашырактары каза болгон экен деп аларга да бир өзгөчө мамиле жасалганда, мына ушундай маселелер кийинки мезгилдерде бир айрым айылдарда бир жамандыктарда ушул азыр бүгүнкү күнгө чейин пайдаланышат. Ушундай учурлар бар. Бирок негизинен кийинки муун муну унутуп баратат. Сөзүмдүн акырында ошо жалпы ошо кыргыз элин калпак күнү менен куттуктайм. Бул калпак күнүнүн белгилениши деле өзү негизинен туура эмес. Себеби калпак ар дайым кыргыздын башында болуш керек. Ошол калпактын ыйыктыгы, анын улуулугу ошол элинин биринчиден калпак ден соолук, экинчиден анын жанагындай биз айтып өткөн сырлары ар дайым ошол кийип жүргөн адамды колдоп, анын мындай ошол турмушта ийги жашоосуна бир таасирин тийгизип турат деген тилектемин. Бардык кыргызстандыктарды, кыргыздарды ошол калпак кийип жүрүүсүнө чакырат элем.